Урматтуу мекендештер, бийлик мени коркутабыз деп убарада. Мен коркпоймун. Эч убакта коркпоймун. Менин кылган ишим таптаза. Бүгүнкү күндө бир туугандарымдын магазинин, заправкасын, ар бир үйүнүн салган документтерине чейин жиберип, бардык бийлик органдарын жөнөтүп атат. Бирок мен сиздердин алдыңыздарда айтып коеюн. Менин бир дагы bir туганым мамлекеттик чиновник болуп иштебейт. Мамлекетке бир тыйын зыян келтирген эмес. Ошону менен мен бүгүнкү күндө коркпой, ушул бийликтин аждар болуп, куйругу 5 метр өсүп кеткен бийликтин кемчиликтерин баарын ачык айтып чыгарып отурам. Мындан ары да коркпойм. Урматтуу калайыктар, биз Кыргыз мамлекети бүгүнкү күндө 3 миллиард доллар сырткы карызыбыз бар. Ар бирибизге бөлгөндө 3000 долларга жакын акчага туура келет. Эмне үчүн биз ушул карызды мойнубузга илип, бизден кийинки бала, чака, небере, чөбөрөлөрүбүзгө чейин мойнубузга илишибиз керек. Урматтуу көрүштөр, мына Медербаны билесиздер. Көрдүңүздөр да кандай катуу сүзгөнчү. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Урматтуу айдоочулар, шаарыбызда адам көп, унаа көп. Абайлап айдаңыздар, акырындык менен. Жүргүнчүлөргө дагы кайрылуу. Уналарды карап өтпөсөңүздөр, кээ бирлер бар, унааны карабай эле басып кетишет. Токтойт дегенсипчи. Акыл ушундай болот. Абайлаңыздар. Өзүңүздөр көрүп кеткендей, урматтуу айдоочулар, жол кырсыктар болуп жатат. Мынакей жөө өтмөктүн үстүнөн жөө жүргүнчүсүнө жаңы эле сүзүп кетти. Бактыга жараша жөө өтүп бараткан адам тирүү калды. Азыр врачтарга өткөзүп бердик. Ошол себептен урматтуу айдоочулар, айдап бараткан учурда жөө өтмөк көрсөңүздөр дагы, жөө өтмөктүн үстүндө жөө жүргүнчү жөө өтмөктүн үстүндө адам жок болсо дагы ылдамдыкты азайтып коюңуздар. Ылдамдыкты азайтып, байкап анан айдаңыздар. Жөө жүргүнчүлөргө, урматтуу жөө жүргүнчүлөр, жол кыймыл эрежеси сиздерге да тиешеси бар. Жөө өтмөктүн үстүнөн өтүп атканда карап, тактап, эгер автоунаа болгон болсо, автоунаа токтогондон кийин гана өтүңүздөр. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган, башынан 3 жолу операция болуп. Азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт.
Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт, ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат.